Белгилүү адвокат Канат Хасановдун уулу Арстан Хасанов каракчылыкка жана адам өлүмүнө шектелүүдө. Коомчулуктар түрдүү кептер айтылып, ал эми жабырлануучу Фатима Дүйшенбиева тергөө жүрүп жатканына карабастан күйөөсүнүн өлүмүнө Канат Хасановдун уулун күнөөлөп жатат. Бул маалыматты Facebook баракчасы аркылуу түз эфирге чыгарган журналист Алтынай Арстанбекова болсо бир тараптуу маалыматты таратуу менен алек. Жабырлануучунун ой пикири белгилүү болгондон кийин Канат Хасановго да окуянын чоо жайы тууралуу собол узаттык. Фатима Дүйшенбиеванын айтымында 7-июлда анын үй бүлөсү пневмония менен ооруп калышып, Канат Хасановдун уулунан кычкылтек концентраторун сатып алышкан экен. Бир нече күндөн кийин Канат Хасановдун уулу достору менен келип, аларды карактап, 3,5 миллион сомду алып кетишиптир. Ошол түнү жолдошу Бейшен Дүйшенбиев каза болгон. Жабырлануучу үйүн карактаган Хасановдун баласы экенин үнүнөн тааныганын айтып жатат. Учурда Канат Хасанов өзүнүн адвокаттык изилдөөсүн жүргүзүүдө. Жабырлануучунун айтып жаткандарын караанда калп экенин билдирди. Мына бүгүнкү күнү мен уже бүт документтерди топтодум, өзүм адвокатский расследование жүргүздүм. Мага мындан тышкары биздин адвокатурадан 8 адвокат, абдан профессионалдуу 8 адвокат жардам берип атат. 7-синде болгон болот. Анан кийин 10-унда ушул окуя бүткөндөн кийин Фатима тууралуу эле мен баламды голостон опознавать еттим дейт. Тигине мындай деп айттым дейт. Анын баары чынына келбейт. Далил мына бүгүнкү күнү мына Кудайым буйрса далилдердин баарын бүтүрдүк. Ошондой эле Канат Хасанов баласынын 10-июлдан 11-июлга чейин үйүндө болгондугун тастыктаган бир нече далилдерди көрсөттү. Мына бул сотовый компаниядан алынган, сотовый компаниядан мен уулума таандык телефон номеру, базовый станция менен билдинг деп коет. Ошонун базовый станциясы менен бул номер, мына уулумдун номеру кайсы жерде чыкканын айтат. Мына ошол күнү келинчегим ооруп эметип калган, состояниясы оорураак болуп калгандан баштап, ошол күнү 20:07:10 баштап, 9-дан баштап мына аягына чейин бүт бары мына көрүп атасыңар, Маевка деп турат. То есть базовая станция, могу жерде базовый станция бар, могу жерде биз ошол базовый станциядан мен уулумдун телефону чыккан эмес. Уулум барган эмес. Алар дегенде Кызыл Аскерде жашайт. Биз болсо Маевкада жашайбыз. Кылмышка шектелип жаткан Арстан Хасановдун дал ошол күнү үйүндө болгондугу тууралуу кошуналар да тергөө кызматына көрсөтмө беришкен. 4-10 мүнөт калганда келинчегим кайра приступ анткени сахарный диабет, андан тышкары пневмония, анан ковид болуп калды. Ошон себептен мунуку осложнение кетти. Ошон себептен эметип атканда биз светтерди күйзүп, дары парыларды алып келип эметип атканда көрсөм могу кошунабыз эртең мененки багымдат намазга турат экен. Мына могу кошунабыз, булар 5 маал намаз окуган адамдар. Аял да келинчеги да туруп энеси да бияктан багымдат намаз окуйт. Аны биз сураштырып келсек эле, мен 10-нан 11-не чейин мен деген эртең менен өлсөм бүт светтериңер күйүү экен, эмне болуп кетти экен, булар кайра ооруп аткан экен деп скорыйлерди көрүп атканда, ошондон мен көрүп калдым деп мына бүгүн показанияларды берди. Бул далилдер менен чектелип калбастан Канат Хасанов уулун тергөөчүнүн катышуусунда калпты ашкерелөөчү детектордон өткөргөн. Анын жыйынтыгы боюнча 97-99% чындыкты айтканы тастыкталган. Керек болсо жабырлануучунун катышуусунда экинчи ирет өтүүгө даяр. Акчаны төлөп полиграфтан өттүрдүм уулумду. Уулум өттү полиграфтан. 97-99% мен уулум разбойный нападенияда ошол Кызыл Аскерде Бейшен досуна барган эместиги далилденди. Мен уулумду төрөгө ходатайство жазганда мен дагы жазам азыр, что төрөгөчүнүн присутствиясында, ошол мейли даже Фатима болсун, ошонун присутствиясында, анын адвокаттын присутствиясында мен уулум дагы бир жолу полиграфтан өтүп бергенге даяр. Маркум Бейшен Дүйшенбиевдин үйүнүн айланасындагы камераларды текшергенде кылмыш болгон маалда ал жака эч ким келип кетпегени ачыкка чыккан. Мындан улам деги эле каракчылык болгону эмес деген божомолдор бар. Предварительный эметкенде деген разбой болгон эмес болуп атпайбы? Разбой жок дегенде ойго келип атат. Мен ойго келип атам, разбой болгон эмес. Анткени камералар чыккан эмес.
Эми дагы бир кызык нерсе, милициялар деген камераларды алгыла, тигинтикиле, мынтикиле дегенде эмнегедир милициялар камералар жок, биякта жок экен деп чыгышкан да. Анан мен өзүм адвокатский расследование кылып, мына өзүм барып, өзүм бүт адвокатский расследованиялар мен могу камералардын баарын таап чыктым. Ошол райондо Дүйшөнбиевдин биягынан тиякта болгону эки жер. Машина кире турган бир көчө, анан чыга турган бир көчө. Эми азыр алар айтып атат, что булар деген эмеден келген, Мүрзө жагынан келген. Мүрзө жагынан келген, ооба туура. Бирок ошол жактагы камераларды таптым да мен. Таптым да ошол жактагы камералар. Мына ошол жактагы камераларды таап туруп, ошолордун баарын мен өзүм баарын көрүп чыгып, азыр деген ошолордун баарын тактап туруп, кайра ходатайство катары берем. 3-төн, түнкү 3-төн, эртең мененки 5ке чейин, эмчүн 5ке чейин мен анан кийин токтогом. Анткени 5терде эжеси келет. Карындашы келет, бешендин. Правосторонний Nissan бирдеме менен келет, правосторонний руль менен. Ошонго чейин 3-төн 5ке чейин бул промежутта бир да машина болгон эмес. Бир да киши да болгон эмес. Ачыкка чыккан далилдердин негизинде ар кандай бүдөмөк ойлор жаралып, маркумдун өлүмүнө жубайы Фатиманын тиешеси барбы деген суроолор жаралууда. Мен түшүнбөй атам. Балкимдир мен кайра оюм кетип атат, арам оюм кетип атат да, мен деле туура. Балкимдир Фатима өзү өлтүрүп алгандыр. Анткени ал пневмония болуп калган. Балкимдир Фатима өзү өлтүрүп. Эми тугандардын эмесинен качыш үчүн, карысына калбаш үчүн эметип атат, жок деп атат. Анан мен дагы да расследование кылып атам да. Көрсө Фатима тияктан келгенден кийин дагы бир киши келип туруп, Фатимага келиптир. Мага бешен акча бермегиле, даярдап коймогуле дептир. Фатима айтыптыр, менде акча жок, бизге разбойный нападение болду, мага келбегиле деп коюптур. Ак ийилет, бирок сынбайт. Канат Хасанов ак жерден жала жабып жаткан Фатима Дүйшөнбиевага кайрылып, бул ишти аягына чыгарып, мыйзам чегинде өзүн камата тургандыгын билдирди. Фатима, мен сизди жөн койбойм. Сиз деген мен үй бүлөмө кол салдыңыз. Мен сизди сотко берем. Мен сизди за заведомо ложный донос о совершении преступлений мен сизди каматам. Мен ачык эле айтам. Мен сизди каматам. Мен бүгүнкү күндө мына ошол күндөн баштап мен сизге деген сөз берип атам. Мен бул ишти жөн калтырбайм. Мен аягына чейин чыгарам. Сиз менин уулумду каматсаңыз, каматыңыз. Колуңуздан келсе каматыңыз. Далилдер жок болуп туруп каматып салсаңыз каматыңыз. Бирок бир күнү бул чыгат. Анан ошо чыкканда мен ошондон сиз менен мыйзам чегинде мен сиз менен соттошом, сизди каматам. Ал эми элди дүрбөтүп, бир жактуу маалыматты таратып, адамдын тагдыры менен ойноп жаткан журналист Алтынай Арстанбекованы да сотко берерин кошумчалады. Алтынай Арстанбекованы сотко берем однозначно. Мен аны деген бул уже эмитен эле адвокат прокурор сот болуп алганын айткандыгы үчүн мен еще сот көрөм. Аны еще соттон кезишебиз Алтынай менен. Мен аны жөн калтырбайм бул эми Алтынайды. Жакшы эле 1 жылдан бери каралап келатат мени. Мен тийишкен эмес, мейли аял киши эптеп жаным багып аттыр деп унчуккан эмесмин, бирок бул сапар уже аша чегип кетти. Канат Хасановдун жубайы Гүлмира Хасанова учурда үйүндө пневмониядан дарыланууда. Ал ооругандан бери баласы Арстан жанынан бир карыш жылбай карап жаткан. Оолунун бул кылмышка эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Бир дары жакпай калса кусуп, бир кезде карасам ичим өтүп, ушундай болуп аттым да. Анан ушу жанымда жатып, төшөгү деле карабайсызбы, жиналбайт. Мам деп. Даже мен аябай кыйналып, больницага жатып калганда Инстаграмга балам жазыптыр. Мама, дуа кылып койгулачы деп. Аябай тяжелый болуп, больницага попадать этип калды деп. Ошо оштара жаныңыз деле болду да постоянно, Ооба, дайыма эле жанымда болду. Кудайдын астынан күнөөсү жок, таза мен. Белгилүү адвокат бул ишти аягына чейин чыгарып, күнөөлүүлөрдү табаарын кошумчалады. Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмү тоноо фактысы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталганын маалымдады. Милиция Арстан Хасановдун бул кылмышка катыштыгын текшерүүдө.